Assalamu алейкум, ардактуу көрөрмандар. Мекендештер кандайсыздар? Амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге экран астында турган 4 кочкорду көрсөтүп беребиз. Асыл тукум кочкорлор туугандар. Асыл тукум кочкорлор. Бар атактуу кочкорлордун балдары. Азыр биз сиздерге бир четтен маалыматты тактап беребиз. Биз Кара Балта шаарындабыз. Кара Балтада бир арашыновдун короосундабыз. Өзү башка жака кеткендиктен азыр бизге башка бирөө көрсөтүп берет. Негизи так маалыматты бизге телефон аркылуу түшүндүрүп берди. Өзүңүздөр да телефондон сурайсыздар. Булар мен билип көрүп жүргөн кочкордун балдары туугандар. Рамис байкенин короосуна чыккан билесиздер 80 деген кочкордун балдары бар. Ландрас деген кочкордун балдары бар. Ландрас учурда башка бирөөдө. Бирок Рамис байке бир жылы Ландрасты койгон кочкорду былтыр. Ошонун койлорунан. Энеси Рамис байкенин койлору, атасы Ландрас, экөөсүнүкү. Бирөөсүнүкү Форик деген кочкор туугандар. 2021 Кара Балтада күздө выставка болгон, ошондо 4 тиште чемпион болгон Форик деген кочкор бар. Бул Алмир деген байкебизги Кара Балтада. Ошонун балдары. Азыр бир сеттен тактаймын. Өтө жаш коз кочкор. Биринчи мына кызыл кочкордон баштайм. Өтө чоң кочкор бул. 4 тишти жарыптыр. 80 кочкордун түздөн түз баласы. Энеси дагы Рамис Жумабаевдин короосунан чыккан кой экен туугандар. Ошонун короосунан туулуп, бул жака коз кезинде алынган экен. 4 тиш кочкор. Көрүп турасыздар. 80 кочкор өтө жиликтүү. О туяктарды караңыздар, өтө чоң туяктары бар. Андан кийин мына кочкор жанакы выставкада чемпион болгон Форик деген кочкор бар, билесиздер. Биз аны YouTube'га да тартып чыгарганбыз. Кара Балта шаарынын Николаевка поселогунда турат. Көрдүңүздөрбү? Куйрук. Чөткү куйрук экен да. Баары эңсеген куйрук, көрдүңүздөрбү? Ар басканда көрөсүздөр. Ал дагы 4 тишти жан, 2 тиш жан которуп тур туугандар. Фориктин былтыркы баласы. Форик өзү да өтө сонун кочкор. Форик окшош экен. 2 тиш жарыптыр. Мынагы узун кара кочкор бул Ландрас деген кочкор. Ландрас кочкорун билесиздер, жаагы узун, бул дагы билинип турат, моюндар, буттар узун. Кара коз кочкор. Бир аз арыгыраак башкаларга караганда. Бул сүт тиш менен экен. Тиш жарелек дейт. Тиш жарелек. Азыр мен артынан да көрсөтөм. Ары бери айдайбыз, азыр булар Кара Балта шаарында турат. Экран астында номерге чаласыздар, так дерек сурайсыздар, байланыша бересиздер. Эң жаш кочкор. Бул да Ландрастын баласы. Ландрастын тумшугу узун деп коет. Көрдүңүздөрбү? Тиш жарелек, бири да тиш жарган эмес. Өтө светлый козу. Ландрастын баласы. Сиздер кошумча маалыматтарды экран астында номерлерге чаласыздар да байланышасыздар. Биз Кара Балтадан көрсөттүк. Менин акырын бааларына токтолом туугандар. Кочкорлордун өзгөчөлүктөрүн өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына чоң кочкорго 120 000 сом сурап атыптыр, 4 тиш. Бул 2 тиш жарган, бул Фориктин баласы мына. Буга дагы 120 000 сом сурап атыптыр. Ал эми бул жакта кара коз кочкорго болсо 80 000 сом, Ландрастын баласы. Тиги жаш коз кочкорго да 80 000 сом сурап атыптыр. Атактуу кочкорлордун балдары. Энелерин да көрдүңүздөр. Уктуңуздар. Сүт тиш. Тиш жарелек экен булар. Сиздер бойлоруну сурайсыздар. Мына кочкорлор уже метровой кочкор экен мыналар. Көрдүңүздөрбү? Мына бурый кочкор. 80-дин баласы, кызыл кочкор. Хош. 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 Эсине дароо чалыңыздар, уруктка кочкорлорду алыңыздар. Сиздер дагы сандан сапаттаган. Даяр кочкорлор.